Төрөттөн кийин көп айымдарда эң ыңгайсыздык бул кындын кеңейүүсү, жел чыгуу деген маселе. Кын билесиздер, өз алдынча кеңейип кетпейт. Жел чыгуудан дагы өз алдынча арыла албайсыздар. Илгери айтылган го, алма жеп алганда жел чыгып калат, анан мындай болгондо жел чыгып калат деп. Жок кыздар. Жел чыгуу бул кын булчуңдарынын бошоп кеткендигинен болот. Кын булчуңдары бошоп кеткенде аба кирип чыга берет. Анан бул көйгөй болот. Кын кеңейгенден кийин аялдар вагиналдык оргазм албай калат. Оргазм, вагиналдык оргазм жана клитордук оргазм болот. Клитордук оргазмда аялдар көбүнчө эркек адамдын үстүнөн лаззат алышат, Ал эми вагиналдык оргазм болгондо, качан жыныс кыны бекем болгондо, анан өзүнүн психологиялык абалын жакшыртканда вагиналдык оргазм алат. Вагиналдык оргазм бул өтө сонун сезим. Ар бир аялга бул жагымдуу сезим, ар бир адамга, аялга жагымдуу сезим деп айтабыз. Узак болот. Ал үчүн интим гимнастика жасашыңыз керек.